20 000 сом могул жерде таштын астына катылды. Бул жолу акчаны кайда катты деген суроо Тапсаң Сеники Instagram катталуучуларынын кызыгуусун дайыма арттырып келет. Катылган акчаны таап алгандар сүйүнүчүн айтышса, багыңдан көр болуп, кээ бирлери жетишпей калганын айтып нааразы болушат. Куттуктайбыз. Рахмат айке. Бул жолку чыгарылышта аккаунттун ээси ким, алар кайдан, кантип акча табат жана акчаларды кайда катат деген суроолорго жооп алган аракет кылдык. Жана ошондой эле буга чейин блогер Алтынай Зайка менен ортодогу пикир келишпестигине эмне себеп болгонун да ачыктап сурадык. Эл алдай бербей эл көрсүн дедим. Алтынай Зайка деген бир эже жөнүндө видео чыгарган. Бир топ эле суммаларды которгонбуз. Ошол акчабыз чын эле ошол муктажга жеттиби? Эми ошонун отчетун берип кой десем, ызылдап актанып, өзүнө тарапташтарды топтоп баштады да. Уже көбүрөөк адамдар отчет сурап баштады. Каждый видеонун астында сиңдиси Марва экөөнүн данныйлары турат да. Кошунасы болобуз, булар мындай. Эч кимиси эч жерде иштебейт, акчалары көп. Жостко бутка туруп кетти. Каяктан сомдорду алып атат, биз билбейбиз деп жазып атышат. Инвалидный коляскаңды дайындай бер, антип коем, мынтип коем деп. Бечаралардын, ошо муктаждыгы барлардын артынан сом жеп атат да. Муну изилдеш керек. Бул жерде уялып тартынып жашырбаш керек да. Бул бүтүндөй кыргыз элине алдап атпайбы? Бетине дагы айтам, мен даярмын, кел, отчетуңду көрсөтүп кой. Бул зек, бул аферист деп мени жамандап койду да. 5 маал намазы бар, ичинде кири жок, ак көңүл адамдардан топтолгон жетип алабыз да. Эч ким менен ызылдашкан эмеспиз, бирөөнү сөккөн эмеспиз. Жөнөкөй эле адамдарбыз да. Жалпыңыздарга салам айтабыз, урматтуу биздин сүйүктүү катталуучулар. Сиздер менен амандашып жаткан Медиа Ордо YouTube каналы. Ал эми адаттагыдай бүгүн мен кызматыңыздарда Айсулуу Бекболсун кызы. Бүгүн биз бир өзгөчө конокко келип калдык. Өзүн көргөзгүсү келбей атат эмнегедир. Тапсаң Сеники деген Instagram баракчаны барыңыздар көрсөңүздөр керек. Ошол Instagram баракчанын негиздөөчүсү Лям бар. Келип калдык. Кош келипсиздер. Ассаламу алейкум. Жогоруда айткандай эле, эмне себептен жүзүңүздү көрсөткүңүз келбейт? Бир нече себептер бар. Биздин Instagram баракчада биз ар жерге акча катабыз дагы, видеого тартабыз да. Эгерде бизди көрсө адамдар таанып калса, эч жерден тарта албай калабыз да. Видео Instagramга чыкканга чейин эле бирөөлөр алып кетип калышы мүмкүн. Кээде биз катып тартып коюп кетип калабыз дагы, кийин бошогондо чыгарабыз да. Түнү адамдар көрүп алып, түндө чогулуп албасын деп күндүзү чыгарып калабыз. Андай кыла албай калмакпыз эгер өзүбүздү көрсөтүп жүрсөкчү. Экинчиден анан бизди азырынча туугандар деле, кошуналар деле билбейт да. Анын баарын өзүбүздү көрсөтүп чыгарсак, анан с другой стороны ушунун баарын биз кылып атабыз дегендей кичине бир ойлор пайда болуп калбасын деп, жакшысы жашырынып эле жүрө берели деп чечтик эле. Эң сон Тапсаң Сеники Instagram аккаунту сизге таандык. Качан ачтыңыз? Эмне себеп болду бул нерсеге? Же блогерликтин башка бир тармагын тандап көрөйүн дедиңизби? Жок, биз былтыр кыштан мурда дос бала экөөбүз шаарда бир жерде тамактанып отурганбыз. Анан ар кайсы темаларды сүйлөшүп отуруп, блогерлерге келип калдык да. Анан биз деле блогер болбойлубу деп сүйлөшсөк, хорошо, эмне кылабыз деп варианттарын издей баштадык. Бизге эки эле вариант болду. Чорный хайп кылыш керек, элге өзүңдү жаман көрсөтүп, Экинчиси ошондо өтмөк экен, экинчиси же акча таратыш керек. Биздин акылыбызга ошол эки эле вариант келди дагы. Бизде бир аз тыйын бар экен, экинчисин тандайбыз деп туруп, ошентип ар кайсы жерге видеолор чыгара баштадык эле. Элдерге жакты окшойт. Актив көрсөтүлө баштады, комментарийлер, просмотрлар өсүп, анан биз дагы кызыгып кеттик да. Бирөөнүн кубанып атканын көргөн башкача бир сезимдер экен да. Дальше тартып келе атабыз. Комментарийлерге жазылса керек. Бул ошол нерсени бир муктаж адамга эле берип койсо болбойбу деген сыяктуучу. Ошол суроону комментарийге эле эмес, личкага дагы өтө көп адамдар жазышат. Биз жумушубуз криптовалюта менен да соода кылабыз. Ал жерден тапкан пайданын бир бөлүгүн өзүбүзгө алып калабыз дагы, бир бөлүгүн муктаждарга беребиз.
Андан кийинки бир бөлүгүнү катып коебуз да, контент үчүн. То есть катылып аткан акчалар муктаждарга коротулгандан кийинкиси. Бишкекте айтпай эле койсом жакшы болмок, 5-6 медресенин муктаждыктарын көтөрүп беребиз. Коммуналкаларын. Демек, кайрымдуулук иштери четте албайт. Ооба, андан арткан эле катылган суммалар. Бул таза баягы контент үчүн, Канча каражат сарптайсыздар бир айда орточо? Ошону так санаган эмеспиз го. Туруп эми оюбузга эмне келип кетет, же болбосо соодабыз бүгүн кандай болуп кетет, ошодон дагы кичине көз каранды да, бүгүн туруп лишний 200 000 сом иштеп ала турган болсок, 100 000 таратып сала беребиз. Мисалы, Телеграмда оюн кылып калганда 15 000, 20 000 бир күндө эле ошол жакта коротуп коюшубуз мүмкүн. Ошол күнү эле $100 бияка, 5 000 сом бияка кылып тартып отуруп 5-6 видео болуп кетиши мүмкүн да. Конкретный бир эме жок, өлчөнгөн сумма жок. Бир күндө эң көп акча каткан учуруңуз канча сомго жетти? Видеолордун арасында бар 150 000 сом ушундай болгон. Эгер ошол күнү бир эле видео тарткан болсок, анда ошол. Эгер 2-3 видео болгон болсо, анда көбүрөөк да. Баягы туш келип калган учурлар болобу, аябай муктаж болуп аткан адамдаргачы? Менимче бул мындай да, биз катабыз деп сумманы бөлүп, мынча сом катабыз деп чечкенден кийин уже Кудай заранее бирөөгө буйруп койгон да. Кимге буйруган болсо, ошол адам келип алып кетет да. Ошол буйруган адамдын чын эле муктаждыгы болгон үчүн Кудай ошого буйруса керек деп ойлойбуз да. Анан личкага жазып калышат. Прям край болуп калган моментте жолугуп калды депчи. Буйрусун дейбиз. Буйрусун негизи, жогумду болсун ошол тараткан акчаңыздар. Анан акыркы учурларда ушул Instagram баракчасында дагы сиздердин контентти тартып аткан видеолоруңуздар башка багытка бир аз бет алып кетти да. Мындайча айтканда, Алтынай Зайка деген блогерди эми муну ызычуу деп эле коеюн, бирок ортодо пикир келишпестик деп коелу. Бул эмне себептен болуп атат? Кантип башталып калды? Кененирээк айтып берейинби же кыскача айтайбы? Кененирээк болсо болот, убакыт кенен. Мындай болуп калды да. Ошол эже Алтынай Зайка деген бир эже жөнүндө видео чыгарган экен. Мурда биз мурун ага жолугуп, колдон келген жардам кылган элек. Ошол эженин кече жакында дагы бир видеосу чыккан экен, тилемчилик кылып жүргөн, элдерден кайрылып жардам сурап жүргөн видеосу чыккан экен. Ошону көрүп биз комментарий калтырып койгонбуз. Ал жерде биз аны жамандаган эмеспиз. Болгону өзүбүздүн жеке пикирибизди айтканбыз да. Биз бул эжеге мурун мынча акча сарптаган элек, бирок Алтынай Зайка ошондо бизди жаманатты кылып көрсөтүп койгон да. Анан ошондой болгон, боор урса боорго тебет экен деген сыяктуу бир мыслды жеткирип койдук эле, ошол Алтынайга катуу тийип калыптыр да. Андан кийин Алтынай болсо элдерден акча чогултуп туруп, муктаждарга жардам берип атпайбы? Ошонусу элдерден келген акчалардын отчетун чыгарбайт экен деген сөзүм катуу тийип калыптыр да. Анан актанып бирдекелерди чыгара баштады. Биз ага көңүл деле бурган жокпуз. Дальше өзүбүздүн ишибизди кылып атсак, кечке эле сөгүнүп, сагынып эмете берди эле, дагы жооп кылып чыгарып койдук да. Ошол эле болгон эле биз адан хорошо, эгер таза болсоң, келип аткан акчалардын отчетун берип кой. Картаңа кир дагы берип кой деп. Менде телефондо бардыгы бар, көрсөтүп да бере алам. Каждый видеонун астында сиңдиси Марва экөөнүн данныйлары турат да, карта номерлери. Бир тууган сиңдиси жагандай. Ошондой окшойт. Анан экөөнүн карталары тура берет, элден сом келет, отчет бербейт. Ал өзүнүн иши, бизге кызыгы жок. Мага кызыктуу жери, элдикини спрос кылган жокмун. Мен өзүм которгон акчанын отчетун сурадым да. Биз азыр кичине подписчик көбөйүп калды дагы, сиздер мынтип интервью алып атпайсыздар. Ага чейин бизде Instagram бул баракча жок кезде эле командабыз менен, достор менен акча которуп турчубуз. Бир топ эле суммаларды которгонбуз да, Optima банкына, О денгисине, Марва деген сиңдиси бар, ошо экөөнүн карталарына көп жолу которгонбуз, бирок бир дагы жолу рахмат келди акчаңар деген да уккан жокпуз. Ага муктаж дагы эмеспиз негизи. Просто отчетун сурадык да. Ошол акчабыз чын эле ошол муктажга жеттиби? Же силер аманатка кыянат кылып коюп, биз баягы өтүк тиккен байкеге которгон акчабыз тиякта башка апага кетип калдыбы? Ошону эле билгибиз келди, болду. Ошону эле отчетун берип коюңуз десек, эми чычалап актанып кирди да. 5 балалуу эне боюнча сиздер ижарага алып берген экенсиздер,
жашай турган жерин. Ошол тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Эжени биз ошо Алтынайдын видеосунан көргөнбүз. Видео уктуп аткам толтур адамдар эме жөнөттүр да репост кылыпчы. Ушул эже муктаж экен, жардам берип койгула деп. Анан турсам каждый келген эме СМС ошол эже жөнүндө экен да. Хорошо, таң атсын барып эметели деп эртең менен туруп эле шаарга келип, тээ Кара Балта жакта жүрөт элем. Шаарга келип тиги Алтынайдын номерин таппай чалсак сиңдиси алды. Биз ушундай тапсаң сеники деген баракчадан тиги эжеге жардам бергибиз келди. Бизден эмне жардам керек? Кандай жардам керек? Колубуздан келсе ошону кылып берели десек, сиңдиси айтты, бизге азыр квартира керек болуп атат. Эжемдин квартирасында бүгүн түнөштү, ал бир комната эле квартира эле, батпай атабыз, ошого квартираңыздар болсо берсеңиздер жакшы болот. Бизде квартирабыз жок, бирок азыр агентстволор менен сүйлөшүп, таап бергенге аракет кылалы. Десек, хорошо деди. Подробно айтып берейин. Сум жакта Беренголдун ичинде бир агентство бар экен. Ошонун номерин таптык. Бир күндө квартира табыш кыйыныраак экен да. Аларга барып акчасыны төлөмөйүнчө квартира бербейт экен да. Убакыт сарптадык. Тияка барып, квартираны снимать этип, анан квартирага келип, ошол жерде хозяйка менен жолугуп, ичинде эмне барынын бардыгын жазышып, кол коюп, келишим түзүп алганга чейин бир аз убакыт өттү, 2-3 саат өтүп кетти. Анан тиги кыздар квартираңар эмне болду, бересиңерби, качан баралы деп уже шаштыра баштады да. Күрүштү алышыбыз менен мынакей могул жерде снимать этип койдук, келе берсеңиздер болот. Десек, ал дагы башка спонсорлордун баарына номерлерди берип салыптыр да, жардам берем дегендергечи. Ошол жерде өздөрү келгенге чейин башка адамдар дагы жүргөн, мен жардам берет элем депчи. Мисалы бир байке келди, спринтер айдайт экен, хотя бы жүгүн ташып коеюн. Ичинде баягы бирөөгө жакшылык кылгысы келген адамдарчы. Биз дагы жалгыз эмес элек, бир топ адам болуп барып, эшиктин алдында күтүп турдук. Тигилерди степ менен келди, жүктөрүн түшүрүп көчүрүшүп алдык. Анан ал жерден Алтынай өзүнүн видеосун тартып алды, тияка чыгарды. Тартып атканда, келгиле сиздер тартып коюн эде, бизди тартпай эле койчу деп сурандык. Десек, жок, мындай нерсени тартыш керек да, анан мындай кылалы деп, короче, видеого тарттым. Балдарды сен тартыл десек, баарысы мен тартылбайм деп качып коюшту да. Айла жок, мен 1 мүнөт сүйлөшүмө туура келип калды. Көп сүйлөгөн жокмун. Ооба. Анан мен не дедим? Мен ордунда любой эле башка бирөөлөр болгондо, эгер менде мурун силерге связга чыгып алганда, алар деле ушинтмек. Любой эле эркек кыргызстандык жардам бергиси келмек. Муну силер бир өлө чоң эрдик катары көрбөй эле койгула. Бул болгону тапсаң сеники деген баракчанын атынан кичине жардам. Дедим, болду, видео ошол эле. Анан аны Алтынай чыгарып койду. Эмесине, баракчасына чыгарып койду дагы. Биз кеттик, алар да кетти. Биз эжеге продукта кылып келгени кеттик. Телефонуңуз барбы десек, телефондору жок экен. Жанында балдар бар эле, алар менен чогуу ошол райондон бир телефон саткан жерди таап алып, телефондорду алдык, продукта кылдык. Анан эжеге, балдарына тамак аштарды алып алып, жолдон келатып, азыр эми тамак жаза отурмак беле, жаш баласы менен ызылдап качан бышат, тигилердин курсагы деле ач болуш керек. Эшик кыш, суук. Пиццаларды алдык дагы, короче, ишо эт, май баарын алып келип туруп үйүнө таштап, эжеми биз кеттик. Өзүңүз жайланыша бериңиз деп туруп чыгып кеттик эле. Тиги эме Алтынай аны дагы, короче, видеого тартып чыгарып атканда, булар видео эме телефон алып келиптир, мындай кылып келиптир, тиги бу депчи. Бизге кереги жок нерселер эркекче. Анан эртеси күнү тиги эженин балдары газды ачып салышыптыр да. Үйдүн ичинде жүргөндө. Анан үйдүн ичи газга толуп калыптыр. Бир өлүмдөн Кудай сактаптыр. Эже болсо кожойкеге чалып, үй газ жыттанып атат, мен түшүнбөй атам деген экен. Хозяйкасы келип, ачса чын эле газга толуп калыптыр. Анан өчүрүп, терезелерди ачып, проветривать этип, ошентип аларды куткарып калышат дагы. Анан эже айтат мага, хозяйка чалыпчы. Кошуналарым жалып калып атат, бизге тынчтык керек деп атат. Алардыкы да туура. Ошого силер башка квартира тапканга аракет кылып көргүлө, биз акчаңарды кайтарып берели. Башка квартирага эле барып жашаткыла, бул жактын балдары көп экен. Деди, аны туура эле түшүндүм. Хорошо эже, бирок бизге 1-2 күн убакыт бериңиз, биз башка квартира таап алганча. Десек,
макул деди, бирок бир күн турду. Эртеси күнү кечке чейин уже чыгарып кетиш керек болуп калды да. Жанагы агентствого кайра келдик, алар жер там таап берди. Жер тамга жанагы командабыз менен кайрадан түшүрүп баардыгын көчүрүп келдик. Тигил жактагы эже эртеси күнү эле жалып түшөрүнү билген эмес да. Хозяйкачы биз берген акчаны коротуп алган эле. Анан ал бир бөлүгүн кайтарып берди дагы, бир бөлүгүнү квартиранын ичинде обойлорун жана плинтустарын балдары чыгарып салыптыр, ошолордун ремонтуна деп канча бир 30 000 сом беле ушундай кармап калган. Ижарага негизи канча сом алдыңыздар ал квартира? Бир айга 70 000 болчу. 140 000 2 айга бердик. И плюс 30 000 дагы бирдекеси бар эле, ошого бергенбиз. 170 000 бердик эле. Анысы кармап калды дагы, бир бөлүгүнү которду, 70 000-ин, эми калганын 3-4 күн күтүп тургула, анан кийин котором деди. Уже иштетип алдым эле. Просто ойдо жок нерсе болуп калды деди. Хорошо, күтүп турабыз деп, берки квартирага келип, эжеге тияктан алган акчаны хозяйкага берип, ал жака дагы бир эмесини сиз күтө туруңуз, тияктан алышыбыз менен беребиз деп туруп кеттик. Эми андан мурун мындай окуя болгон да. Биз эжени видеого тартып чыгардык дагы, эжеге жардам бергиси келгендер болсо, мынакей өзүнүн номери, ушуга которо бериңиздер. Биз ортомчу болбой эле коелу. Вдруг бирөөңүздөр жардам бергиңиздер келсе, өзүнүн номери деп. Номерини көрсөтүп атканда эже кечеги Алтынайдын видеосунда мен номеримди чыгарткан эмесмин, күйөөм таап албасын деп мындай деген, меникин чыгарбагыла деген деп атпайбы? Ал эки жүздүүлүк, андай болгон эмес. Ал эже мынакей номерим деп мегакомдун эме кодуну терип экранга чыгып калат го номер. Ошондойун чыгартып туруп камерага монтип көрсөткөн өзүчө. Ал видео бар эле. Анан аны биз чыгаргандан кийин үйдө уктап атсам, эртеси күнү Алтынай чалды. Алтынай ошол эмени видеонун номерин өчүрүп койчу деди. Мен уйку сурап, не видеону десем, тиги эженин номери менен чыгарган турбайсыңбы дейт, өчүрүп койчу дейт. Неге дедим. Неге десем, тиги неожиданный вопросто не деп жооп беришин билбей калды дагы. Просто ты не поймешь, аялдар жакшы түшүнөт, анан бирдеке деп эле жедирип баштады. Мен айттым, неге өчүрүшүм керек? Элдер жардам бергиси келсе, жардам бере берсин да өзүнө десем. Жок, ты пойми правильно, ал акча кармаганды билбейт. Мен чогултуп берем деди. Неге десем, мен бытовой техника алып берем деди. Анан мен айттым, квартирада бытовой техника бар эле го. Бүт бардыгы бар, азыр сен алып келсең, жөн эле мишайтетип, местаны кичирейтип туруп калат. Аны алып бербейли, акчаны колуна берип коелу. Дальше квартплатын төлөп, продуктасын алып, кийим кече алып, жашоосун уланта берет. Эптеп биргеликте кыштан чыгарып алалы. Анан да жаз келгенде бир жагы болор десем, жок, сен өчүрүп кой деди. Анан мен айттым, экөөбүз бир тууган эмеспиз. Мен ал эжени тааныбайм. Мен өзүмдүн үй бүлөм бар, мисалы, туугандарым бар. Ошолорго бербеген жардамды общий жалпы 240 000 сом короттук да, 2-3 күндүн ичинде ошол эжеге. Анан акчам түгөнүп калды. Тигил жак кайтарып бере элек кез эле. Тигилерге айттым, анда дедим, менде акча түгөндү дедим. Эгерде ал эжеге келе турган акчаны сен алып кала турган болсоң, өзүңө чогулта турган болсоң, анда пожалуйста, дальше квартплатасын сен төлөй бер дагы, өзүң финансировать ете бер, мен чыктым оюндан деди. Менин кылган жардамым ушуга чейинкиси азыркы төлөнгөн эмелер болсун, андан кийинки айларды өзүңөр төлөп финансировать ете бергиле, жардамыңарды бере бергиле деп туруп. Бирок алып барып жайгаштырып сиз төлөгөнсүз да. Ооба, алып барып жалгаштырып, жайлаштырып, акчасын төлөп, договор түзүп, анан кеткем. Андан кийинки айларын Андан кийинки айларыны Алтынайга айттым, анда сен финансировать етип, өзүң төлөп бере бер. Болду. Ошол эле сөздү айттым, ага катуу тийип калды окшойт. Жок, биз сени жана тиякта мактап Инстаграмга чыгарбадык беле. Ошондо биз сени бекер реклама кылып калабызбы ошондо, анда мен сени кайра жамандап чыгарып коем деп атпайбы. Анан ошол кезде эле. Ошол күнү эле. Ошо тигин номерин өчүр деп чалган моментте эле. Анан мен айттым, ошондо сен мени шантаж кылып атасыңбы? Десем, думай как хочешь деди. Окей, анда сен ошентип чыгара бер, мага баары бир дедим. И мен сени сурангам, бизди тартпай эле кой дегем. Сен өзүң чыгаргансың. И то видеого чыгарганда бул тапсаң сеники деген баракчанын атынан бир аз жардам деген жерин айткан элем, ошону кошпой кыркып туруп чыгарып койгон да. Без реклама, ал жерде рекламада болгон эмес, биздин атыбызды айткан эмес, мисалычы. Бизге кереги жок эле нерсе болчу, эми ошону алдына коюп алып, ушундай деди. Бирок андан кийин мен ызылдаба деп туруп өчүрүп таштадым дагы, вообще сүйлөшкөн жокмун.
Арадан көп убакыт өттү. Январда болгон окуя эле азыр мына июнь болуп атат, 6 ай өтүп кетти. Эми кече жакында Ошондо бул кичинекей эле бир комментарийден башталып кетти. Мен кече өзүмдүн пикиримди жаздым да. Бул эжеге убагында мурун ушундай короткон элем. Ошондо мен наразы болуп калган элем. Анткени Алтынай мени жамандап койду да. Бул болсо квартирага чыгарып туруп, бул эже жакпай калды деп эжелерди квартирадан кайра чыгарып салыптыр деп туруп сүйлөгөн эле да. Ошол убакта мен ага теңелгим келген жок, мен уккан да жокмун, көңүл да бурган жокмун дагы, ошентип айтканын билбейт элем мен. Билсе ошондо эле элдин алдында актанып, андай болгон эмес деп по факту мынакей договорлор дагы бар эле, хозяйкалар менен да жолуктуруп сүйлөштүрүп баарына видеого тартып чыгарып берип коймокмун. Просто билбей жүрө бергем. Анан кечегисиде өзүмдүн пикиримди айттым. Силер дагы ошондой болуп калбагыла деген мааниде. Бор урса борго тебет деп болбогула деп. Эми булардын ызылдаганы мен ошол комментарийде Алтынай отчет бербейт экен деген жерим болуп калды да. Бирок отчет бериш керек да. Тиги эже чын эле жардамга муктаж беле? Мен лично көрбөдүм, бирок кошуналарым ага видеолорун үйүнүн ичине кирип, ошол эженин өзүнүн тияктагы Карабалта жакта үйү бар деп уктум, Сосновка жакта, ошолорун тартып, ошонун үйүнүн ичинде чогуу отургандагы видеолоруну мага жөнөтүшкөн. Апасынын, күйөөсүнүн, тиги эженин TikTokто бийлеп аткан блогер экен ал эже дагычы. Ошондой видеолорду тартып чыгарып турат экен, өзүнүн камерага бийлеп, короче. Ошолордун баарын көрсөтүштү. Ал үйдү бир 10 чакты адам жазды да, булардын үйү бар го биякта. Биз кошуналары шок болуп атабыз депчи. Анан кандайча деп сурасам, бири айтат, араптар берген деди, кыскача ушинтип айтып койду. Анан шашпай тактап сурасам, араптар курган үйлөр бар экен, ошолордон бирөөсүнү жашап тургула деп берген экен да. Анан күйөөсү жөнүндө элдердин сөзү, менин сөзүм эмес, күйөөсү муну урбайт дейт. Жөнөкөй эле карапайым эле адам дейт. Бул просто ушинтип күйөөмдөн таяк жедим, анан мени урду, мен азап көрүп келатам деп жанына толтура балдарын ээрчитип көчөгө чыгып алса, элдин көбүрөөк ырайымы келип, көбүрөөк бор оруйт экен дагы, көбүрөөк акча берет экен да. Ошону менен акча топтоп, ошону менен тиричилик кылат экен. Кошуналарынын айтышы боюнча, анча-мынча кошуналарынан жакшыраак турат экен. Анан кийин, ошондон кийин мен дагы шок болдум дагы. Кой, башта ортпай эле коелу деп туруп, вообще жардам бергиси келбей калды. Бир блогер бала тартып чыгыптыр, ушул эже мынакей күйөөсүнө мынча жылдан бери зордук, зомбулук көрүп келатыптыр. Ошондой күйөөсүнөн азап чегип атыптыр. Анан бул эже жардамга муктаж экен, туугандар жардамдашпагыла деген сыяктуу видео тартып чыгарып туруп, ошонусун көрүп калып, ошол видеого комментарий бергем. Өзүм жеке пикиримди. Алтынайдын аккаунтуна эмес, тиги эженин TikTokуна эмес, башка эле бир бала тарткан видеого комментарий берсем, Алтынайга неожиданный апперкот болуп калды дагы. Тиги эжени таап келип, чыкканы сизге каршы сөгүнчү. Мага каршы сөгүнүп атты. Эжени таап келди дагы, экөө резко народтун алдында өздөрүн актай калыш керек болуп калды. Анан бизди шантаж кылды. Мен азыр милицияга барып арыз жазамын деди. Мынакей роодун алдында турам деди. Связга чыкпай атасың, качып жүрөсүң деди. А мен связга кирсем, кошпой атты, запрос жөнөтүп аттым кечке. Аны дагы видео кылып туруп Instagramга чыгарып койдум. Кошпой атканын. Эл алдай бербей, эл көрсүн дедим. Эми ушундай чычалап кетти да. Айтпайын деген сөз эле айтылып кетти, өзү эле болду. Анан өзүңдүкү билинбейт, өгүздүкү салаңдайттан болду да бияга. Болбосо аманатка кыянат кылуу бул чоң күнөөлөрдөн да. Тура бирөөнүн бир сомуну жеш нериңден өтпөйт да, тамагыңдан. А булар менин сөзүм эмес, кайра эле өздөрүнүн жакындары, ушу Алтынайды тааныган, Алтынайдын сиңдисин, бир туугандарын тааныгандар комментарийлерде жазып эле атышат, окуп атам. Жеке катка жазгандар болду мындай. Фейк аккаунт эмес, кадимки эле адамдардын аккаунту менен мен муну тааныйм, мындай тигиндей деген сыяктуу. Ошондойлор болду, бирок алар дагы коркот да. Менин жазып атканымды билип калса, эртең үйүбүз жакын эле келип ал мага башымды оорутпасын деп туруп, жашыруун аккаунттардан мага жазып атышты. Сен айтып аткан сөзүң чынбы? Точно айтып атасыңбы десем, ооба мен билем, өлүп кетейин, мынакей кошунасы болобуз. Булар мындай. Эч кимиси эч жерде иштебейт. Бирок
акчалары көп, жестко бутка туруп кетти, каяктан сомдорду алып атат биз билбейбиз деп жазып атышат. Эми мен ага кызыкпайм. Каяктан акча таап атат, өзү билсин. Мен болгон эле мурун мен которуп жүргөн акчалардын бирин дагы чегин сторизге чыгарып, мына кеп аланчадан мынча сом келди эле, ушуну ушу бойдон буга жеткирип койдум, аманатына кыянат кылбадым деген жок да. Айттым го 300-400 миңдей акчабыз улам по чуть-чуттен которуп отуруп кирип кеткен. Бирок бирине дагы отчет болгон эмес. Менин кыжаалат болгонум ошол адамга ошол акча толук жетпеби, ошол эле болчу. Эми ошонун отчетун берип кой десем, ызылдап актанып, өзүнө тарапташтарды топтоп баштады да. Кече бир прямой эфирде бир эжени чакырып келип, видео тартып туруп, балдарын тизип алып, публикага ойнопчу, нажалась давить этип. Мынакей мен балдарым менен Алтынай мага жардам берди дейт. Ошол эле эже 5-6 видео мурун чогуу тоолордо видеолор тартып жүргөн жанындагы эле адамы да, мисалы. Сыр болбосо канча суммада каражат Алтынай Зайка тартып аткан видеолорго которулду эле сиздерден? Ар бир жолу ар башка болчу да. 7000 сом, 5000 сом, 10.000 сом, ал убакта биз блогер эмес элек, эч ким эмес элек да, чисто өзүбүз ыраазы болгон суммаларды эле которот элек да. Кээ бир эмени кайра көрүп калганда кайра дагы которуп кое берет элек да. Картада акча болуп калса, азыр мен могул акчам жөн эле тияка бияка болуп кафеге барып мындай эле жок болуп кетет, андан көрө могуга которуп коелу. Деп туруп ошого которо берет элек. Анан общий санаганда калп айтпайм бир 300-400 миңдей акча которгонбуз да ошол убакта. Эми азыр карталары иштебей калыптыр, которулбай калды. Биз Алтынай аркылуу эмес, башкалар аркылуу же болбосо өзүнө жолугуп эле, же өздөрүнүн картасын эле которуп коюп атабыз да. Ага невыгодно болуп калды. Бизди жамандап чыгарып алды, анан биздин жооп чыккандан кийин эл эки жакты угуп көрдү дагы. Алтынайды мындай жардам берген жакшы кыз деп таныган, баягы ишенчек, жөнөкөй, жүрөгүндө кири жок адамдар бар да. Ошого ишенип, чын көрүп, ошентип жүргөн адамдар бар. Анан нормальный адамдар бар да. Эс акылы ордунда, кругозору мышлениясы башкача адамдар бар. Ошолор бардыгы видеолорду көрдү дагы, өздөрү сындап алды да. Ким туура айтып атат, ким туура эмес айтып атат. Ким отчеттон качып атат, ким мен даярмын деп атат, Ошого менимче ал кызга кичине эме туура эмес болуп калды окшойт да, невыгодный болуп калды окшойт, кайра өчүрүп таштады. Бирок ичинде обида калып кетти да, чычалап кетти, эртеси күнү кайра киргизди да. Кайра киргизсе еще больше келди да. Уже көбүрөөк адамдар отчет сурап баштады. Биз эле которгон эмеспиз да, миллионный аудиториясы бар. Миңдеген адамдар акча которушкан, комментарийлеринде окуп аттык. Мен сага 8000 которгом, мен сага 300 которгом, мен сага 900 которгом, ошолордун отчеты гана депчи. Эл дагы сурай баштады эле. Экинчи жолу еще больше болуп кеткен үчүн кайра өчүрүп салды да. Анан ар кандай левый аккаунттардан бизге личкага чалып алып, жанагындай, инвалидный коляскаңды дайындай бер, антип коем, мынтип коем деп. Бул менимче депутат турбайбы бир шаардагы, бир айылдагы лицо народа да. Не должна вести себя так. Анан бечаралардын, ошо муктаждыгы барлардын артынан сом жеп атат да. Муну изилдеш керек. Бул жерде уялып тартынып жашырбаш керек да. Мен айтпасам, сиз айтпасаңыз, башка эч ким айтпаса жабылып кала бербеш керек. Айтыш керек. Бетине дагы айтам, мен даярмын, кел, отчетуңду көрсөтүп кой. Хорошо, мен алдыма келбесе дистанцияда эле. Мбанкыңды, Оптимаңды, баягы Оденгиңди, ошол ишиңди баштагандан беркисин. Аны текшерип коюш оңой эле. Эгерде бир жана колуна көтөрүп чыккан жаш бала менен видеосу бар эле, ошол видео чыккан болсо, ошол видеонун астында өзүнүн картасы бар эле да, сестренкасы экөөнүн картасын коюп туруп, ошол датаны карап туруп, андан кийинки видео чыккан датаны карап туруп, экөөнүн ортосундагы аралыкты эле историясын, банковский карталардыкын, эки кыздыкын тең көрсөтүп койсун. Мынакей общий мынча сумма келген, видеодо без монтажа көрсөтүп туруп, же распечатать этип туруп, мынча сумма келген эле, мынчасыны биз буга бердик деп. Ошондо эл ишенет эле дагы, дальше жүз ак болот да, спокойно жүрө берет эле. Отчет десек эле беттен алып эле качып эле ушинтип атат да. Бул Алтынай Зайка тууралуу сиздин жарандык оюңузбу, же болбосо бул нерсеге ишендиңизби өзүңүз? Бул менин өзүмдүн эле эч нерсеге влиять этпеген жеке пикирим да. Мен элдерди силер дагы ишенбегиле дебейм. Ар ким өзү үчүн өзү жооп берет. Бул менин оюм ушундай болсо керек деген. Азыр ошол эки тараптан чыгып аткан тарыхчалар аркылуу,
Инстаграмдан видеолор аркылуу баягы аттуу баштуу эле биздин блогерлер дагы баягы теңелбей эле койсо болмок, чыгарбай эле койсо болмок деген сыяктуу нерселер чыгып атат да. Бул нерселер сиздин кыжырыңызды келтирбей элеби? Жок, биз көңүлдүү эле урбайбыз. Мен даже көрө элекмин аны. Кимдер чыгарып атканын, эмне деп атканын. Арада сиз деле бөлүшүп коет окшойсуз, жоопторуна. Эме бир эле баланын комментарийни мага көрсөткөндө эле кирип окуп калдым. Бека таксист деген бирөө бар экен. Тоже пикирин жазып коюптур, ошого жооп берип койдук. Башкаларын көргөн жокпуз. Анан жаңы эле сиздеркелерден алдың. Бул жакта биздин командадагы балдар Алтынай Зайка сториске чыгарган балдарды көрсөттү да. Алтынай Зайкага поддержка кылып видеолор тартып чыгарып аттыр. Тартып чыгара берсин, бирок ошолордун арасында биз каткан сомдорду келип таап алып аткан балдар дагы бар эле да. Анан мен ага ичим күйбөйт. Мен акчамды таап алып кеткен базар жок. Эчтеке эмес, просто бирине тарант этсе, экинчисин жамандабай эле тарант эте бериш керек да. Туурабы? Менин эң обидный болуп калган жери бул зек, бул аферист деп мени жамандап койду да. Сестренкасы комментарийлерде өзү дагы түз эфирге кирип алып, бул арамдан акча табат, анан тиги бу деп, казино ойнойт, камалып чыккан деп бирдекелерди айтат. Биздин кылган ишибизди японский свечи деп турат, биз криптовалюта менен эле иштейбиз, алабыз, сатабыз да. Ошону алар казино деп элге жамандап көрсөтүп атат да, ошонусу обидно болуп калды. Бирок аны деле кечирип койсо болот. Билбейт да, билгенде балким башкача ойдо болмок. Динден кабары бар болсо, 5 убакыт намаз окуп аткан болсо, анан баягы динде дагы бар го, бирөөнүн айыбын ачпа, бирөөнүн айыбын жашыр деген сыяктуучу. Ошол кыздын айыбын жашырып кое берсе болмок деген да суроолор туулса керек. Бул тууралуу эмне дейсиз? Бул айып эмес. Ошол кыз бирөөнүн бирдекесин көтөрүп алып көрсөтпөй кетип калганын мен көрүп калсам, мейли өздөрү чечип алсын деп көңүл бурбай коет элем. Бул бүтүндөй кыргыз элине алдап атпайбы? Мен алардын айыбын ачкан жокмун. Мен өзүмдүн акчамдын отчетун сурадым. Болду, ошол эле. Демек ачпадым деп элесиз. Ооба. Мен отчет сурадым, мага кошулуп башкалар дагы сурады да отчет. Ошол эле. Мен ал кызды жаман дебейм. Толтур адамдарга жардам берди. Мисалы, кээ бир эркектер убакыт бөлүп, барып жардамдашып көтөрүшүп бирдеке кылып чыгара албайт да. Мисалы, биздин убактыбыз жок. Биз антип барып аны видеого тартып тияк кылып жүрө албайбыз, Алтынайдай. Бул жагынан азамат жакшы. Бирок анын кылганы менин жеке пикирим. Ага выгодный болгон үчүн ошол ишти кылып атат деп ойлойм да. Сөзүн багытын башка жакка буралы. Негизи эле ушул элдерге акча таратып жүрөсүздөр да, анан баарында эле ушул суроо туулса керек. Кайсыл жактан кантип акча табышат, акча булактары. Бул нерседен тышкары дагы кандай ишмердүүлүк менен алектенесиздер? Биз азыр сиздерге ушуну эле айтып берели. Криптовалюта менен эле. Бул жерде споттук соода эле. Ал жерде сооданын түрлөрү бар, анан криптовалютаны түшүнбөгөндөрү бар да. Криптовалюта бул өзүнчө бир чоң алам, триллиондук обороттору бар. Жашоодо мисалы 200 мамлекет болсо 200 түрдүү валюта бар да, рубль, сом, доллар сыяктуу. А тиякта акчасы көптүн баардыгы өздөрү валюта жасап ала беришет дагы, эми ошону адамдар бири-бирине алып сатып иштей беришет. Канча көп адам сатып ала берсе, запасы азайган үчүн баасы өсө берет, өсүп кеткенде биз жана алып койгонду сатып коебуз. Кирешебиз ошол жерден эле. Анан ошол акчалардын бир бөлүгүн катып коебуз, бир бөлүгүн муктаждарга беребиз. Болгон эле ушул. Бул жерде эч кандай бир жашыруун сыр деле жок. Мындан башка эми майда иштерибиз бар, аларды кийин уга келгенде көрсөтөбүз да. Бирөөгө жамандыгы жок, 5 маал намазы бар, ичинде кири жок, ак көңүл адамдардан топтолгон жети балабыз да. Биз бул жерде азыр мына декабрдан бери иштеп атабыз. Декабрдан бери бир дагы конфликт болгон эмес. Эч ким менен ызылдашкан эмеспиз, бирөөнү сөккөн эмеспиз. Жөнөкөй эле адамдарбыз да. Ошондой адамдардан топтолгон командабыз бар. Чоң иштеп атабыз. Анан бул криптовалютаны баягы динге туура келбейт деген пикирлерди окуп калдым комментарийлерден. Бул тууралуу да айтып берсеңиз. Бул жагындай азыр Садыр Жапаров президентибиз жана Binance'тын негиздөөчүсү менен чогуу өзүбүздүн USDT сыяктуу
стейбл койнубузду чыгарган атабыз да. Ошондой деп айтып атты эле. Анан ошолор бара-бара мынакей биз чыгардык. Эми силер муну колдоно берсеңер болот, мамлекет гарантия болуп берет десе, анда бул 100% адал болуп калат да. Эми алдыда адал болуп калууга шансы бар нерсени алдын ала арам деп айтыш адамдын өзүн динден чыгарып коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн аалымдар дагы адал дагы дебейт, арам дагы дебейт. Бирок бул мындай М-банкка теңештирсек болот. Мисалы М-банктын ичинен сиз бир китепти сатып алсаңыз, буга төлөсөңүз адал эле болот. Же досуңузга акча которсоңуз адал болот. Ичинде акча сактасаңыз адал болот. Эми М-банктын ичинде сиз кредитке запрос жиберип, одобрим болуп калса алып алсаңыз, аны проценти менен кайтарып каласыз да, бул арам болуп калат. Же депозит под процент койсоңуз арам болуп калат. Ошол сыяктуу биз иштеген биржанын ичинде адал жагы бар, динге туура келе турган жагы. Анан динге туура келбей турган жагы бар. Биз туура келе турган жагы менен эле иштейбиз. Обычный эле соода. Азыр өздүгүңүз тууралуу жана туулган жериңиз тууралуу айтуудан баш тартып атасыз. Ал сиздин эркиңиз. Анан алган билимдериңиз жөнүндө сурагым келип атат. Бул нерселерди четке какпайт болушуңуз керек. Алган билимибиз орто мектеп 9-класста эле бүткөм. Кыргыз-орус билим берүү академиясынын коллежинде окугам. Москвада институт радиосвязиде окугам. Кийин Турцияга барып, ал жакта дагы 1 жыл окугам, бирок ал жактын эмесин дипломун ала албай калгам да. Дин тармагында мурун Новониколаевка, Петропавловка жакта, Карабалта жакта медреседе окуганбыз. Ал жактан экзаменден өтүп, азыр Чүй 123-төгү 1-кадам медресесинде окуганбыз. Кийин биякта совхоз Алатоодогу медреседе окуганбыз. Андан кийин медреседен чыкканбыз да. Динден жакшы эле Кудайга шүгүр маалымат бар. Кайрымдуулук бул негизи сонун иш го. Кайрымдуулук бале кырсыктан сактайт деп коет. Анан ушул нерсени баягы кылып аткан учурларда өзүңүздүн жан дүйнөңүз кандай эс алат, кандай таасир алат? Ушулар жөнүндө сүйлөшөлүчү эми. Бул чувствону жеткирүү кичине оорураак болуш керек. Мисалы биз мурун кичинекей жаш кыздары барларга деп алтын сөйкөлөрдү ойноттук эле. Шаардын ар кайсы жерлерине катып коюпчу. Бир жерде карасак, бир эже күйөөсү менен үйдөн чыкты дагы, биз алысырактан тартып турганбыз да, биздин жаныбыздан өтүп бараттыр да. Анан жолдо токтоп калып видеону көрүп турушту дагы, бул жакта экен деп экөө чуркап барачты, бирок өйдө жактан башкалар келип, алардан мурда алып койду да. Күйөөсү алдында чуркап кетти эле, аялы артынан баратат, анан биз машина менен баратсак, тиге эже тияка ошол кладты тапканы баратабыз деп айтты, сурасак. Уже таап кетти, аны барып бара болбоңуз десек, эртең бирсүн кызым туулган күнү болот эле деди да. А бизде жаныбызда дагы бирөө бар болчу, катыл элек. Аны катпай эле эжеге берип койдук, жанагы эже аябай сүйүнүп калды да. Анын жүзүнөн искренний улыбканы көргөн бизге дагы аябай жакты да. На душе спокойно становится да. Ушундай нерселерди кылуу эртең добрыйраак болгонго бизге мындай жардам берет да. Анан кайрымдуулукту колдон келсе көрсөтпөй эле кылган жакшы. Эгерде биз мисалы новостройкаларда муктаж үй бүлөлөр көп да. Кече эмеде толтура малдарды сойдук дагы эттерин таратып чыктык эле. Көрсөткөн деле жокпуз аны. Анан ошону көрсөтүп кылсак, а чё без камеры никак деп эл кайра эле сүйлөмөк да. Көрсөтпөй кылган жакшы, сообу көбүрөөк. Эгерде максатың эл дагы көрсүн дагы, элди дагы ошо жакшылык кылууга үндөө болсо, жакшы. Бирок бир жолу ошентип видео тартсаң болот, 2 жолу ладна. Бирок кечке эле элди чакырып атам деп эле шарт эте берген деле туура эмес да. Көрсөтпөй эле кыла берген жакшыраак. Да, кандай кызыктуу окуялар болду эле ошол акчаны катып таап аткан учурлардачы? Бир жолу андай кызыктуу окуялар көп болот. Бир жолу Ататүрк паркына акча катып, ал жактан чыгып кетип баратып, видеосуну чыгарган атсак, видео чыкканга чейин эле башка бирөөлөр барып алып алыптыр да. Уже көрүп калыптыр. Анан личкага жазды, братан, видеоңор качан чыгат, биз акчаны алып алдык уже депчи. Апе, силер алып алды, анда чыгарбай эле коелу.
Ошентип туруп калдык эле. Биз пока кетип атсак, алар эмес, дагы башка бирөөлөр. Биз ага чейин Малдыбаев көчөсүндө каттык эле да. Андан кийин ошол жерге Малдыбаев көчөсүндө мосттун үстүнө катканда биринчи келген адам таап алганды, экинчи келген адам келип туруп тартып алып алыптыр да. Экөө талаша кетип, экинчи келген тартып алып коюптур дагы, тиги капа болуп калыптыр. Анан мага жазды личкеге. Мен биринчи келип алсам, бирөө алып койду депчи. Анан кейби ал короче шашып кетти окшойт. Андай кылмак эмес просто. Нафсиге азгырылып кетти. Картаңды жазып кой дедим, картасын жазганда береректен народный бар экен Ататүрк жакта. Ал жактан тиги балага акча котордук. Мынакей деп анын чегини дагы отчетуну чыгарып койсок, ошол чектеги адрести көрүп туруп, элдер ээрчип ошол жака келип калышыптыр да. Андан кийин биз Ататүрккө кирсек, элдин деле мышлениясы биздикиндей да. Булар паркка акча каткан атат депчи. Видеону тартып бүтүп кетип барасак, видео чыкканга чейин алып коюштур да. Алдыдагы буюрса пландарыңыздар жөнүндө кеп калалы. Жана келатып эле көрүп калдым. Кино тартам, тарткым келет, сериал тартам депчи. Кызыгасызбы? Просто мен жазганды жакшы көрөм да. Өзүбүз китептерди жазган элек мурун. Ар кандай мистический, мисалы, психология, драмаларды жазып, китептерин чыгарып, мурун 10 жыл, 15 жыл мурун, ошондой кылып сатат элек, иштейт элек. Анан ошентип жазып жүрүп, толтура сценарийлер жазып койгонбуз да, даяр. Эми алдыдагы максат ошолорду киного айландырыш, жалпы элге көрсөтүш. Биздин катталуучулардын көп болгонунун жакшы жери, кийин кино чыгарсак көп адам көрмөк да. Ошол эле максат. Андан башка бизге эчтеке кереги жок. Анан актерлорду дагы катталуучуларыбыздын арасынан тандоо, Биз мисалы азыр биринчи пландагы, эгер кино тартып баштасак, биринчи тартыла турган фильмдеги эмеде в основном молодежь болот, жаштар. Көп сулуу кыздар болот, мисалычы. Анан ошонун баарын подписчиктердин арасынан тандоо, фильмдерди тартуу, сериалдарды, ушуга окшогон пландарыбыз бар. Эми андан чоңдоруну кийин көрөбүз. Көп сулуу кыздар деп калдыңыз. Үй бүлөңүз тууралуу сурап коеюн. Үй бүлөм жөнүндө эмне айтайын? Мага личкага көп адамдар девушкаңыз барбы, сүйлөшкөн кызыңыз барбы деп жаза беришет да, көрбөсө дагычы. Балким бетимди көрсө кызыксыз болуп калышы мүмкүн ошолорго, анан кызыкпай калмак, бирок болбой эле интересный боло берет экен да. Девушкам бар деп кечке жазып аткандарга айтып койсок болот, биз үй бүлөлүүбүз деп эле. Азыр эми жыйынтыкталуучу суроолордун бири, жүзүңүздү көрсөтпөдүк. Качан көрөбүз? Качан публикага ачып чыгасыз? Билбейм, ал жөнүндө ойлонгон жокпуз сөздүн ачыгы. Эми көрүнбөй эле койсом, мисалы мен апам менен турам да. Апамды карайм. Апам огородко мисалы Ош базардан барып гүл алып кел деп калышы мүмкүн да. Ош базарынын үстүндө Эскит базардан барып гүлдөрдү сатып алам. Же болбосо мага күчүктөр жагат, бир күчүктү ошол жерден сатып алып жүрсөм, элдин баары таанып калса, ошол жерге келип алып эл топтолуп калат дагы. Братан 1000 сом берип турчу. Братан мындай кредитим бар эле, жабышып койчу. Байке, биз сизге подписанный деп кел, мени неудобный кыла берет да. Үй бүлөм дагы билбейт дедиңиз, ошондо апаңыз дагы билбейби, келинчегиңиз да билбейби, кандай? Эми өтө жакындарым билет, саналуу, экөө, үчөө билиши мүмкүн. Калгандары билбейт. Сиздерге чоң рахмат. Эл өзү таразалап алат. Сөз сизде. Эми бул видеону көрүп аткандар комментарийге кайра дагы бир сыйра ызычы болот экен да. Алдын ала айтып коеюн. Бирөөнүн ишине аралашпай эле кой деген сөз бар го. Көп блогерлер ошентип чыгып калышы мүмкүн. Биз ал кызга нааразы деле эмеспиз, уже болору болду, боёганды, өттү, кетти да. Кечке эле ошого кайрылып токтой берген туура эмес деп ойлойм. Анан ал кызга ортобузда конфликт деп деле эсебейм. Кичине түшүнбөстүк эле да. Анан комментарийдегилерге ассаламу алейкум баарына. Сиздерге рахмат келип бергениңиздерге. Баарыңыздарга жакшылыктарды каалайбыз, үй бүлөңүздөргө тынчтык, ынтымак, биримдик,